ипотекалык насыяларды берүүнү улантууда бул натыйжалар таасирдүү. Малым болгондой, өлкөдөгү турак жай маселесин чечүүгө Ош шаарынын мэриясы да кызыктар. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясында 2 жергиликтүү программа бар. Ош шаарынын муниципалдык ипотекалык жана үлүштүк курулуш программасы. Программаларды Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык компаниясы ишке ашырууда. Муниципалдык ипотекалык программанын алкагында учурда 3 көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Курулушу толук бүтүп, бөлүштүрүүдө биринчи 9 кабаттуу турак жай Достук Кичи району номер 83 көчөсүнүн жана номер 25 дарегинде жайгашкан. Курманжан Датка көчөсүнүн 121 дарегинде экинчи ипотекалык 9 кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Курулуш иштеринин 2021 жылдын декабрдын айына чейин бүтүрүү пландалууда. Кошумчалай кетсек, келерки жылдын май айына чейин Ош шаарынын мэриясы Көкүм Би көчөсүндөгү номер 100 А дарегиндеги 3-чү турак жайды пайдаланууга берүүнү пландоодо. Бул программанын аркасында Ош шаарынын мэриясы 230 үй бүлөнү жайгаштырууну пландоодо. 3 жер тилкеси бөлүнгөн. Бул жакын арада муну да салып баштайбыз. Бүгүнкү күндө үйлөрдү куруу үчүн бардык керектүү документтер даярдалган. Тактап айтканда долбоордук сметалык документтери, АПУ, ИТУ, шаардын борбордук коммуникацияларга туташтыруу, тиешелүү мекеме ишканалар менен макулдашуу. Мындан тышкары Набережная 3 көчөсүндө көп кабаттуу үйдүн курулушуна сынак өткөрүлүп, Элитстрой Сити курулуш компаниясы менен келишим түзүлгөн. Бул үйдүн 1 квадрат батирдин баасы 40 000 сомго жакын экен. Ушуну менен эле токтоп калбастан, Ош шаарынын мэриясы сиздердин ишкана менен кызматташып, көп кабаттуу үйлөрдү курууга жана инвестицияларды тартууну пландап жатат. Шаарыбыз өсүп, турак жай маселесин чечүү дайыма актуалдуу болуп кала берет. Сиздер менен биз кызматташууга жана шаарыбызды өнүктүрүүгө катышканыңыздарга ыраазыбыз жана кубанычта болобуз. Рахмат. Ипотекалык компания бүгүн Ош шаарына мэриясына менен кызматташуу тууралуу меморандумга кол койгону келдик. Бул меморандум Ош шаарында турак жайдын капиталдык курулуш ишке ашыруу жана турак жай фондун өнүктүрүүгө шарт түзөт. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда бүгүн турак жай маселеси эң бир көйгөйлүү маселеге айланган. Ушул абалды эске алып, президент Садыр Нуркожоевич Жапаров жарандарды арзан ипотекалык насыя менен камсыз кылуу маселесин мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыты деп баса белгилеп келген. Ушул жылдын 13-июлунда менин үйүм 2021-2026 жана жаңы турак жай программасы министрлер кабинети тарабынан бекитилип, 25-июлда жаңы турак жай программасы өз ишин баштады. 16 сентябрда программанын каржылоосу башталып, мамлекеттик бюджеттен 500 миллион сом акча каражат бөлүндү. Андан сырткары турак жай программасын ишке ашырууга биздин мамлекеттик ипотекалык компаниянын өзүнүн жүгүртүүдөгү капиталынан 500 миллионго сом жакын акча каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күнгө карата мамлекеттик ипотекалык компания 950 миллион сомдон ашык суммага ипотекалык кредиттерди бердик. 360тан ашуу үй бүлө турак жайлуу болушту. Жеңилдетилген ипотека багыты боюнча бюджеттик тармактардын кызматкерлери үчүн жылдык пайыздык чейини 4% менен 297 ипотекалык насыя берилди. Ал эми башка жарандарга жеткиликтүү ипотека багыты боюнча жылдык пайыз чейини 8% менен 63 ипотекалык кредиттери берилди. Урматтуу журналисттер, саламатсыздарбы? Бүгүн биз
3 декабрь 2021 жылда Ош жергесинде биздин турак жай ипотекалык программанын алкагында биз Ош мэриясы менен бир меморандумга кол койдук. Бул меморандум боюнча биз кызматташуу жөнүндө кол коюлду. Биз ишенебиз, мэриянын алдында муниципалдык ипотекалык ишкананын жетекчилери менен бир жакшы чогуу иштерди жасап, биздин Ошту жашаган жарандарга жакшы мүмкүнчүлүк түзөбүз деп, чогуу биргеликте түзөбүз деп ойлойбуз. Жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылганга. Биз азыр өзүңүздөр билесиздер, биздин жаңы программабыз Менин үйүм 2021-2026 25 июлда ишине киргизилип атат. Өз ишин баштаган 16 сентябрдан баштап биз каржылоо баштап, биз уже жана мен айтып кеткендей 950 миллион сомдон ашыгыраак сомго биз уже ипотекалык насыяларды бердик биздин жарандарга. Бул деген республикалык бюджеттен каралган каражаттар жана өзүбүздүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын каражаттары менен берилген насыялар. Биз дагы өзүбүз башка эл аралык донорлор менен, эл аралык инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Айтып кеттерим, былтыртан баштап бизде региондордо немец банк, өнүктүшүү банкы KfW'нун программасы иштейт. Ал боюнча дагы биз уже ипотекалык кредиттерди былтыртан баштап берип башталган. Быйылда берип улантып атабыз. Ал программа боюнча 8 жылдык пайыз менен ипотекалык насыялар берилет. Үй салганга, жаңы үй сатып алганга, жаңы турак жай сатып алганга, анан жанагы реконструкция, расширение жилья деп коет, ошол программа 3 багыты бар, ошо ал программа. Ал иштеп жатат. Андан тышкары биз ЕФСР, Евразийский фонд стабилизации и развития, ал фонддон дагы биз каражаттарды күтүп жатабыз. Азыркы убакта баягы биздин сүйлөшүүлөр аягына чыгып калдык деп айтсак болот. Ал эмки жылы буюрса алабыз ал акчаларды, пландаштырып атабыз. Аны дагы ипотекалык насыяларга направим да. Багыттайбыз.